Арабаңыздар қызырлы қырғыз жұртым, егемен елім. Аржыманын 5-ші күндер ушул убактарда ого чыгуучу Кыргызстануу көрсөтүүсү түз эфирде өз ишин баштайт. Кыргызда ырымын жасабаса орду томторот деген кемеңгер кеп бар. Кандай гана иш болбосун, кандай гана багыт болбосун, башталыш болбосун, ар бир аракетинде кыргыздар сөзсүз түрдө ырымын жасап турушкан. Ал эми ошол ырымдар кандайдыр бир аракеттердин жыйындысынан жана тамак аштардан малга байланыштуу ушундай бир коштолуп түшкөн. Биз бүгүн ушул кыргыз ырым-жырым жөрөлгөлөрүндөгү тамак аштар, жосом ырым тамак аштары тууралуу сөз козгонуу туура чечтик. Биз менен бирге болуңуздар. Биз түз эфирде иш алып баруудабыз. Түз эфирде экраныңыздарга чыккан телефондорго чалып, биздин маекке катышсаңыздар болот. Бүгүнкү студиябызга келген конокторубуз менен тааныштырайын. Кыргыз жолу коомдук бирикмесинин Энелер мектебинин нускоочусу Жийде Исакова апабыз. Жана ошондой эле Агар Тазар ишканасынын кызматкери Кайрбүбү Исакова эжебиз, куш келипсиздер. Жийде апа, куш келипсиз дагы бир жолу. Мунагу Кыргызстанды көрсөтүүбүз көп учурда ушул Кыргыздын салттуу баалуулуктарына, салмактуу дөөлөттөрүнө көбүрөөк ыктап турабыз. Анткени жыл өткөн сайын ушул улуттук баалуулуктарга болгон кызыгуу дейбизби, керек болсо кайдыгер мамиле дагы ушул ушундай көрсөтүүлөрдүн чыгышына себепкер болуп атат да. Биз буга чейинки көрсөтүүлөрүбүздө Кыргыздын тамак аштары тууралуу сиз айрымдарын өзүңүз да катышкансыз. Ысык тамак аштары, баягы калориясы күчтүү тамак аштары, эртең мененки тамак аш, муздак тамак аш сыяктуу темаларда алып чыгып келебиз. Ал эми бүгүн биз биринчи ушул ырым тамактарына көңүл бурууну туура чечтик. Анткени азыр деле баягы 21-кылым тиги бу дегенибиз менен болбой эле кыргыз эли салттуу коомдордун бирине кирип ырымды азыркыга чейин жасап келатабыз, Кудайга шүгүр. Бул кайсы бир деңгээлде элдин сакталып калышына дагы бир чоң өбөлгө түсөт деп тилек кылалы. Анда эмесе чүй дегенде эле суроо ушундан болсун да. Ырымдар, Кыргызда ырымдар эмне үчүн тамак аштар менен коштолгон? Ушуну алмашсак кетти. Арбагыла аруу кыргыз элим. Себеби адамдын ырыскысы түгөнгөн күнү күн бүтөт дейт. Ошон үчүн ырыскы кенен болсун, ырыскыбыз түгөнбөсүн деп тамак ашты биринчи иретте ырымдашкан. Ошонун ичинде эң биринчи баягы ырыскынын эң туу чокусу болгон нан. Нан. Эми нансыз киши жашай албайт дегендейчи. Анан ошол нанды дагы канча түргө бөлүп ырымдашкан. Мисалы, 7 токоч баа бетин деп коюшкан. Ал эмне себептен дегенде, 7 токоч баа бетин бул бир кырсык болобу, же болбосо дагы бир коркунуч болобу, алдын ала ошо 7 токоч баа бетинди жасап туруп, анан кийин жетим жесир болбосо дагы таратып жиберишкен да. Себеби ошо жетим жесирлер баягы ырыскысы азыраак болуп атса, ошолорду сактасаң, анан Кудай сени сактайт деген белги болчу бул. Себеби ал биздин жаманчылыгыбыз ага өтүп кетсин эмес, тескерисинче ошо жетим жесирлерге ырыскы таратсаң, анан сени Кудай сактайт деп жанагы 7 токоч баа бетин деп туруп жасап туруп таратып жиберишкен. Жанагы бирөөгө бакыт тилесең бакыт өзү сага келет деген сыяктуу. Ошондой да. Анан 9 токоч деп коет да. 9 токоч баа бетин деген буну сый урматка тиги багыттаган. Мисалы үчүн бир алыстан армияга барып, жоого барып келаткан баласы болсо, аман эсен келсин 9 токоч баа бетин дейт. Же болбосо кызы төрөп атабы, келини төрөп атабы, ошол аман эсен көз жарып, башыбызга баш кошулсун дейт. Дагы бир ушундай бир жакшы чоң ийгиликтерди күткөн убакытта ошондо 9 токоч баа бетин дешкен да. Толук болсун деп 9 токоч баа бетин дегенде 9 ааламдын катмарындагы касиет колдоочулар колдосун, ортобуз толук болсун деп анан ошо 9 токоч баа бетин деп 9ту жасашкан да. Бул көпчүлүгүн жакшылыкка. Мисалы, деп ушундай суроо туулат да. Биз ошол боюнча илик изилдөөчүлөрдөн дагы мындай бир сурап көрдүк, интернеттик маалыматтардан казып көрдүк. Болбой эле баягы түрлүү пикирлер экен да. Кыргыздагы могу сандар. Эмне үчүн 7 токоч баа бетин 9 токоч 3 жолу ооз антып деген сыяктуу неге сандар ырым сандар менен коштолгон да. Эми 7 деген 7нин бири кадыр деп коет кыргыздар. 7 күндүн бири өлүм деп коет. Анан кийин 7 өлчөп 1 кес деп коет.
Анан 7 катар асман ошол экинден келген, бизге келген бир касиет колдоочулар деп коет. Ошон үчүн жанагы 7-нин бири Кыдыр деген, ошо баарыныкы тийбесе да жок дегенде бир кишинин тилеги кабыл болот деген мааниде 7 токош жасалат. Ошондой эле 9 токоштугу дагы ошол 9 катар асмандагы колдоочулар депчи. Анан бул жерде жылдыздарды санаганда дагы ошол үркөр 3 жылдыз деп атпайбы, ошол 3төн болуп 9 болот экен. Ошол экилерге тигиреки кайрылышкан кыргыздар табият менен, аалам менен байланышып, ошолор менен сырдашып, ошолорду сактап, коргоп, анан ошолор менен камыр жумур болуп чогуу жашашканда, ошон үчүн сөзсүз түрдө жанагы ырым болгондо сөзсүз түрдө бирөө ашык болгон. Ал эми ал жанагы асага 6 токош деп коет. Эмне үчүн дегенде, ал 6 токоч мындай жуп болуп атпайбы? Мындай туюк бүткөндүн белгиси да. Мисалы үчүн асага 6 токош деп коет. Ошо бир Куран окутканы барганда, илгери мен кичине чакта апамдар, энемдер токош жасап, асага алып барганда 6 токоштон ашык эмес. Аза мындай Куран окутканы барганда 6 токош деп койчу да. Балам, бул деген 6 деген төп деп койчу да, ошо бүтөт ошону менен депчи. Ашык болбош керек депчи. Байланган сыяктуу, туюктаган сыяктуу. Туюктап мындай толуктогон сыяктуу ушул бүтсүн дегенде тилек менен асага 6 токош деп койчу да. Ошентип. Анан мындай суроо болот да. Ырым көп да, аябай ырымчыл эл келет эмеспизби? Ырымдардын баардыгында деле мындай бирдей тамак аштар колдонуп турганбы, же ырымдын табиятына жараша тамак аштар да өзгөрүп турабы? Ошо саны, ошол керек болсо формасы дейсизби, же кандай түрү? Өзгөрөт. Мисалы үчүн жанагы айт майрамы болот, курман айт, орозо айт дейт, же болбосо той берет, жентек берет, келин алат дегендечи, ошондо кыргыздар токош жасайт да, борсок жасайт. Анан ошонун алдында көкөр токош деп коет да, мындай көкөргө окшотуп туруп, тигиреки токош жасашат да. Анан ошо бир чоң токошту тоголук жасап туруп, Кудай жолуна деп салат. Башында, борсок жасалганга чейин. Борсок жасалганга чейин бир токошту Кудай жолуна деп салат. Себеби баарыбызды жараткан Кудай, берип аткан Кудай, алып аткан Кудай ошо берекесин берсин депчи. Ырыскыбыз мол болсун, ошо токчулук болсун деп туруп, бир токошту Кудай жолуна деп эң биринчи казанга ошону салат. Андан кийин көкөр деп коет, мындай кесип туруп, мындай кылып туруп, көкөргө окшоштуруп, сен өзүң деле жеп калсаң керек, көкөр деп коет да, ошону дагы салат. Себеби бул көкөр токошту балдарга берет да. Жаш балдар көпчүлүгүн деген ырыскы ушулар, келечек ушулардыкы, биздин ордубузду басчу ушулар деп туруп, анан көкөр токоштон таратып койчу да балдаргачы. Андан кийин борсок жасалып, анан кийин той башталчу, же болбосо курман айт болобу, орозо айт болобу, ошо борсок анан аягында жасалчу да. Мисалы, кайсы гана мээли жакшылыгы, мээли жамандыгы ошол баардык кыргыздын аш тоюнда керек болсо ырымында деле борсоксуз өтпөйт да. Мисалы, борсок кандайдыр деңгээлде мындай бир символ да, мындай борсоктун жыты чыкканда эле, борсокту көргөндө эле мисалы бир жакшылыктын жыты, же болбосо бир майрамдын мындай билинип билинбеген, мисалы азыр жаңы жыл келатат, жаңы жылда мындай көчөнү шаңдантып, жалтырак жултуракты байлап атабыз, ошондо мындай кадимкидей баягы тойдун болоору кызык деген сыяктуу бирдеме болуп, баягы борсокту көргөн кезде жытын нискеген кезде эле дароо эле бир жакшылыктын болоорундай бир сезилет да. Анан ушундан улам суроо бергим келет. Баардык ырымга жарай берчү деп коеюнчу, мындай кете берчү, универсалдуу бир тамактар болобу? Же кайсылар ушулар? Эми баары эле нандан болуп атпайбы? Жанагы мындай эмелер эле бул, мисалы үчүн тойдо 3 бурчту кылып кесилет, уромбек деп койсуңарбы азырынчачы. Ошондой кылып кесилет да. А жаманчылыкта 4 чарчы кылып кесилет да. 4 чарчы кылып. Ошол экил. Эми ошонун эле кесилишинде дагы, айтылышында да, тилегинде дагы бөлөк болуп бөлүнүп атпайбы? Анан жанагы мына моореки токошту жасадык, могу токошту жасаганда буну бычак тийгизбейт. Азыркылар мынтип ортосун кесип коюп атпайбы? Мурункулар бычак тийгизчү эмес. Алар керек болсо өлүктөп эле монтип жайып, үсүп туруп тоголоктоп, колдору менен мынтип тегиздеп туруп эле, кол менен жукартып эле тоголоктоп туруп, анан кийин салып коюшчу дагы бүтүн алчу жанагы токошторду.
7 болобу 9 болобу ушуларды деген бүтүн алчу. Азыркылар ортосун кесип коюп атышат. Себеби алганга ылайыктуу Илип алганга илип алган. Анан үстүнө бул борсок мынтип көбөйүп кетет да. Анан ошон үчүн дагы ушу негизи бычак тийгизчү эмес урукларчы. Мисалы ар бир нерсенин себеби бар деп атпайбы? Кыргыздар жөн эле нерсени чыгарган эмес, жөн эле ырымды да чыгарган эмес. Ар бир нерсенин себеби баягы жыл өткөн сайын, коом өзгөргөн сайын, мисалы белгилүү бир мамлекет, жолсо белгилүү бир сырткы күчтүү мамлекет деп коеюнчу мисалы да, баягы сыртындай тырмакчанын ичин айтканда. Ошолордун да таасири болгон учурда кыргыздар дайым эле баягы күтүрөгөн каганат доорунда да жүргөн эмес, жыргал болгон, курал болгон. Ошол курал учурларда сырткы күчтөрдүн таасири менен өзүнүн салттарын унутуп калгандай таасир калтырат да. Мисалы, сиз айтып аткан нерселер кыргыз деп аткан, өзүн кыргыз деп эсептеген айрымдардын өзүнө тааныш, жаңы уккан нерсе маалымат болушу мүмкүн да, мисалы. Демек, баягы жыл өткөн сайын нерсе, ар бир нерсе өзгөрүлөт дегендей да. Анан кайры бир сөз сизге улайын деп атам да, ушул жогоруда айтып өттү, универсалдуу тамактар деп, нан, ун, көбүнчө бардык ырымдарда ушундай колдонот турбайбы? Ушул сиз билген салттарга да токтолсоңуз, кандай салттарды билесиз? Ырым тамактарда. Тамакка байланыштуу салттардан өзүм көрүп, билген, ошо бала кезимде көргөн, жана бертик суроо дегенди көргөм да. Бертик суроо дегенди көргөм. Булар жана белдерин оруксунтуп алган кишиге 7 үйдөн кем эмес, үйдөн ошо мына могу сузку деп коет экен. Ошо сузкуну деген эшиктен эле сузкунун өзүнө эле киргизет да. Өзүң көрүнбөй эле, сүйлөбөй, эч нерсе кылбай эле, өзүңө көрүнбөгүнүң, эч сүйлөбөгүнүң ушуну эле тоссоң, алар салып берет. Анан алар ошо нан салабы, чай салабы, май салабы, ишилип ар бир үй өзүнүн даамын салып берет. Барган киши деле билет, ошо үйдө түшүнөт. Бул эмне себеп менен турганын түшүнөт болчу да. Анан мисалы азыр элестетсеңиз, мисалы мертинип белселин ортогон келин келсек, азыр баары эле баягы берекин төрөгөн деген эле ушундай болуп атпайбы, табият экен дегендей. Монтип сунуп атабыз, элестетсеңиз, кандай кабыл мисалы, бирөөлөр, бул эмне болгон демедешим. Азыр унутуп да калган да. Азыр унутуп да калдык мисалы, кызык салт. Мен деген тоодон мен энетам чабан болгондуктан, ошо монтип чатырга именно мен өзүм сунганымды билем да. Ошо атам болобу же агам болобу, ошо бирөө белин ортуп алса керек. Анан ошентип айтып түшүндүрүшкөн. Анан чатырларга ушун боз үйлөрдүн эшигине ушинтип сунган бала кезиндечи. Анан ушинтип салып беришкен. Салып бергенде ошо 7ден кем эмес болот экен да, ар бир үйгө кирип, анан кошуналарга ушундай. Анан алып келип, анан ошондоки даамды бели ооруган кишиге беришет экен да. Ошол да ырым экен да, ошондо ооруксунган бели жакшы болуп эме калат экен да ошо. Аны ошомо сузгу менен эме сурайт экен да. Сөзүңүзгө аралжы да, мындай эстеп кеттим. Биздин эле жакындарыбыздан бирөөсү ушул улуу муундардан илгери мындай болгон экен да. Бала токтобой жүрөт. Токтобой жүргөнгө бир бала токтоп калат. Анан ошол баланы 7 үйгө бактырып, 7 байбичеге бактырып, анан аш жасайбы, жарма жасайбы, ошондо унду жосом жупка жасаганда дагы унду ушул 7 үйдөн сурап келчү экен да. 7 үйдөн сурап анан ошону бердичи экен да. Ошого да бир кайсы бир деңгээлде ырымга окшош экен да. Кызыктуу маалымат экен. Ар бир эненин ар бир үйдүн ошо тилеги бар да. Ошо балага ошо 7 үйдөн сурап, ошо 7 энелердин болобу, улуу кишилердин тилегин сурап, ошентип жана баланы эме кылса керек, ырымдаса керек. Анан бирок мен ошо көргөнүм, өзүм билгеним, өзүм көргөм, катышкам дегендей. Ушуну билем да. Негизи ал үй берип аткан үйөзү билген да. Ал дагы ошо жөн эле салып койгон эмес. Мисалы үчүн мына нан салса дагы ошол тиги дартына даба илетине шыпа болсун деп салган. Бугачы жөн эле мынтип салып койгон эмес. Ал дагы өзүнүн жакшы тилегин айтып туруп анан кийин салган да. Ар бир анан 7нин бири кыдыр деп атпайбы? Бирөөсүнүкү туура келип, анан ошо шыпа болуп айыгып кеткен да. Керемет. Аябай жакшы. Эми Жидеп апа, ушул тамак ашка, ырым тамак аштарынан санап айта берсеңиз, кандайларды дагы биз билебиз, билбейбиз дегендей. Эми бул жерде мына чоң көжө бар, сүмөлөк бар, баланы тигиреки асыркыча айтканда ракит деп коет, кыйма деп коет да кыргыздарчы. Ошо кыйма болгондо дагы кыйган нам мененчи. Ошолорду чеке мындай түшүндүрүп берсеңиз. Мисалы үчүн бала
кыйма болду деп коелу, жана чашы түшүп тем болот эмес, рахит деп коет да. Ошондо камыр жууруп туруп, анан кийин ошону дагы баланын башына тиги өлчөп, тоолоктоп туруп, мындай кылып турупчу. Анан ошондой кылып бышырган да. Ошентип бышырып туруп, анан кийин 4 жагынан мынтип кесип тиги кыйган. Ал токочу тоголок болобу же тегерек болобу, ортосу ачык болобу? Жок, бүтүн эле болот. Бүтүн эле болот. Жанагы мына бир токочту бышырганда жаңы бышырганда ката электе мынтип ийилчээк болот да. Жумшак болот да. Анан ошол жумшак токочту алып келип баланын башына мынтип кийгизгенде мындай топудай болуп калат да. Баланын башыначы. Анан топудай болуп калганда ошондо менин колум эмес, Умайнемдин колу кыйма болсо, сен кыйма болсоң мен кыйганмын депчи. Айтыпчы, сен кыйма деп коет да. Сен кыйма болсоң мен кыямын сени дегенде токтогунуң деп туруп ошентип 4 жарабынан мынтип кескен. Мындайына. Чокусуна. Анан жана кыйма орусу рахити басылып калган. Анан ошону кайранан кийин итке береби, же болбосо малга береби, ал киши жеген эмес. Ал ошол ырымды кишиге берген эмес. Аны ошо малга, же болбосо итке береби, ошого өткөн да, кыскасын айткандачы. Ошондой болгон. Анан ошол кыймада деле ошол эле тиги токоч болгон убакта анан жана топусуна дагы тигиреки эшекке тигиреки мынтип жем салып тургандан кийин меткенде эшектин да шилекей дары болот деп жана кыйманы алып келип анан жана жасагандан кийин топусун кийгизип койгондо баланын башыначы. Ошол менен кыйма токтогон. Эгерде кыйма өтүшүп кетсе жана чалыр көз ошондо болуп калган. Балдардын көзү чалыр болуп калган. Кыйманы токтотпосо балдардын көзү чалыр болуп калган. Ошол күмүш-сырга болсун да, биз угаттыктар, келин келсе угатат дегендей бала чакалар. Анан эми кыргыздар мисалы үчүн илгери деген рахит болгон эмес, ана болсо тиги доктурлар кантип жок болгон да. Ошо да. Ошо кыргыздар ошентип эле ырымдап эле токтотуп коюшкан, дарылап коюшкан. Жидеп азыр мисалы мен сизди угатам да. Бир жагы сизди тааныйм, анан айтып аткандарыңызга мен ишенип атам да, мындай туура көрүп атам. Анан мисалы бизде муун мындай караганда азыр интернеттешкен, техногендик бир таасирлерге кириптер болгон, ушундай бир жагы чыргоо дейбизби, капризин деп атпайбызбы? Оңой менен бирдемеге ишене берген ушундай бир материалдашкан коомдор жасап атабыз да. Анан азыр айтып аткан нерсеңизди мындай ушу кантип болсун деген сыяктуу нерселер болушу мүмкүн да, көрүүчүлөрүбүздө мисалы. Анан ушул жерден бир суроо берейин келдим. Ырымдардын ошол иштөө тартиби кандай? Мисалы ошол рахити жанагындай өрүм жасагандан кийин кантип токтоп калат? Кандай дейм да мисалы. Анан жанагы мисалы ырым баягы умайнелер эмдеп аткан кезде менин колум эмес, Умайне Батмазуранын колу. Өзүнүн колу эмес, ошолор аркылуу кылган сыяктуучу, мындай кандай бир руханий акылга сыйгыс нерселер болуп атат да ошону. Эми бул касиет деп коет да. Касиет деген көзгө көрүнбөйт. Ал деген ааламдан түшкөн нур. Нур ар түрдүү болуп түшөт, кызыл болот, жашыл болот, көк болот дегендейчи. Анан ошо ар бир ааламдан түшкөн нурдун өзүнүн колдоочусу бар да. Ошолор жардам берет да. Эгерде кыйма өтүшүп кеткен болсо 3 жолу ырымдашкан. Жаңы башталган болсо 1 жолу ырымдаганда эле токтогон. Эми аны өзүнүн мындай бир чын көңүлү менен, ниети менен ишенип жасаса, доктурлар, азыркы доктурлар деле операцияга кирип баратканда өзүң ишенсең жакшы болот деп атпайбы, алар делечи. Өзүң ишенишиң керек, ушул жерден аман эсен чыгам, айгам дейт. Анан ошол жасаткан киши да кабыл алган, балам ушундай айгып кетсин деп, жасаган киши дагы өзүнүн ак ниет дили менен токтосун деп жана тилек тилеп тигирекке кыйган. Ошон үчүн кабыл болгон да. Анан ишеним чоң болгон ал убактачы. Ошо ишенимдин күчү менен дартына даба, илдетине шыпа болгон. Мисалы жогоруда айтып өттүңүз, баягы итке берген деп жанагы кыйманын токочун. Демек баардык эле ырымдын тамак ашы желе бербейт экен да? Желгенде болот, желбегенде болот. Кайсыларга желет, кайсыларга? Эми өтө жанагыреки бир коркунуч болуп, эми илгери баягы карышкырдан аман калса дегендей, азыркыда согуштан аман калса дегендейчи, ошондой убакта түлөө өткөргөн. Жанга жан депчи. Жан түлөө да? Жан түлөө депчи. Анан ошо жан түлөө дегенде ошону жеген эмес, ошону таратып жиберген. Себеби дегенде жанга жан деп анан өзүң жеп алсаң болбойт да. Сен деген кайыр садага кылып берип атпайсыңбы? Анан кайыр садаганы кайра өзүң кайрып жеп алган болбойт да. Ошон үчүн жан түлөөнүкүн жеген эмес.
аны таратып жиберген элге. Кээ бирөө бышырып тараткан, кээ бирөө чийки тараткан, жанагы эки тиги аксар башыл же болбосо эми аксар башылды көпчүлүгүн баягы жакшылыкка жасайт да, анан жан түлөө деп коет да, жана коркунуч болгон убакта жанга жан деп түлөө өткөргөндө ошону жеген эмес. А жана аксар башыл дегенде аны жеген, ал тилек, жакшы тилек. Каалоо баягы балабыз аман эсен келди же болбосо башыбызга баш кошулду. Бирөөсү болсо эркек бала көрбөй жүрүп көптөн кийин эркек бала болсо ой балалуу болдум сүйүнчүсү дегенде аксар башыл деген. Бир чоң жеңишке жетишкенде аксар башыл деген, аны чогуу жешкен аксар башылды. Кайры эже дагы кандай салттарды угуп калдыңыз? Дагы билгенден азыр бу эжем сүйлөп атса, деме дагы жана желбеген дегенге дагы бир ошо туура келеби, келбейби айтып көрөйүн. Жана балдар чыргоолонуп калат го, кичинекей балдарчы. Азыр эми жана успокоительный берип дегендей сыяктуу, ошо балдар чыргоолонуп калганда да жана бу нанды алып алып, ошо итке беришкен да. Ошо баланы сук-суктап туруп, же ушунда киренесин чыргоосун ушу эмедеп туруп, анан ошону жебей, ошо итке берген. Итке эметип сук-сук кылып, анан кадимкидей бала басылып эметип калган да. Ошо балага бирөөнүн жакшы, мындай эми жакшынакай бала экен же бирдеке экен дегенде адамдын көзү дагы неме болот турбайбы? Анан ошо рекинтенде чыргоолонуп калганда деле ошо реки жана нанды итке беришкен да. Мен ошону апам да ошентип көп эме кылчу, ырымдачу да. Ошо итке сук-суктап берчү. Ушу балам дагы кирене чыгып кетсин, баланын сугу кетсин деп ошо итке берип, итке жейдирчү да ошо реки. Ошону дагы ошо азыр эстеп отурам да. Жакшы. Дагы кандай салттарды айта аласыз? Мен барган жеримде, мен баргандан кийин 3 кайным солдатка кетип атышты да, армияга кетип атышты. Ошо армияга кетерде дайыма кайненем мындай кичинекей баштыкча жасап туруп, анан жанагы бир чоң ачытылбаган камырдан токош жасап туруп, анан жакшы тилек тилеп, ушул ырыскын кайра кайтарып, сени аман эсен кел, ошо алыс жолдон аман эсен кел деп, анан ошо эки токоштон өзүнө ырыскы кылып жедирип, тиштетип туруп, анан жана кичинекей баштыкчага салып да илип койчу. Калган да? Ошо 2 жыл солдатка барып келишчү да. Ошо 2 жылдан келгенден ошо жечү да кайнелерим ошо. Анан кайра эле бирөө кетет, кайра ошентип, ошо 3 кайнымдын тең ошентип узатканымды билем да, ошо менден кийин, бизден кийин 3 болчу. Анан ошо реке ошо дагы ошо ырым да, ошо ырыскысы кайра кайтып келсин дегендей. Ошол баштыкта. Анан жана айтылгандай ал ачытылбаган камырдан катып турат экен да. Ушул жана нан тиштетип илгерки жоокер убактардан бери келаткан нерсе да, ушуга токтолуңузчу апа. Бул ырыскы баягы туз насип өзүңө тартсын деген сөз да. Туз насип баягы нике кайып, анан насип кайып деп айтылат эмеспи? Ошондой ошол насип, ошол туз даам сени кайра алып келсин үйүңө дегени. Ошон үчүн жанагы мынтип сындырып эмес, колуна сөзсүз түрдө тиш менен кармап туруп, монтип туруп тиш менен тиштетчү. Монтип тиш менен тиштетчү да. Анан ошол ырыскы насибиң кайра үйгө алып келсин, кайрып келсин деген таам татсын дегенде. Анан ошол таам татсын деп, анан келгенде ошол экил токошто чогулуп үйдөгү канча киши болсо баарысы тең сындырып чогулуп жешчү. Эми ал катып калган токошту нанга чылап деле баягы чайга чылайбы, сүттү кайнатып чылайбы, ошентип ырыскы даам деп, ошол чогулуп келдик, ошол даам сени үйгө алып келди деп ошончу. Анан жанагы сук-суктаганда дагы баланын мүчөлөрүн ар бир мүчөсүнө тийгизет. Башынан баштап боореки мүчөлөрүнө тийгизип, анан жөн эле берип койбой, мынтип сук-сук деп тиги итке жутунтупчу, ошо өтсүн деп, мына бураларына тийгизип ме депчи. Анан мынтип туруп ме деп баягы итке тигиреки сугу ошо ач сук өтсүн деп ушинтип ырымдайт да. Бизге байланышка чыккан телекөрүүчүбүз бар экен, суроосун кабыл алалы. Алло, урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угатабыз. Сурооңузду бериңиз. Саламатсызбы? Мен мындайда илгери болгон окуя да бул. Айта бериңиз, угатабыз. Ассаламу алейкум. Алейкум. 64-65 жылдары бир аялды кутулган ит каап, ошо 40 казанын кулагын жалаганды мен бала кезимде сураганда апам айтканда ошо кутулган ит капкан экен. Кулагын ким жалаган? Ошо кутулган ит капкан аял. Ошо жакшы көрөт экен ошентип. 40 казандын, Онда кыдырып
үйлөрдү 40 казан кулагын жалаган экен. Ошол себебин кандай түшүндүрүшөт? 40 казан. Эме экенде ошол айыл кеткен экен ошондо. Рахмат, чоң рахмат сурооңузга. Ыраазычылык билдиребиз. Булай берсек, ошо дагы салттарга токтолсоңуздар. Анан бизде чоң көжө деп коет. Бул чоң көжө деген жазында болот, өзүңөр билесиңер, баягы Нурус майрамында болуп атпайбы. Кыргыздар көчмөн болгон үчүн баягы этти сүрсүтүп катышканда майды дегендей сүрсүтүшкөн. Анан дааныбыз толук болсун деп баягы буудайды актап туруп, анан баягы этти майды бир айыл ошо бир чоң казанга баары салып, бир жилик болобу, 2 жилик болобу баарысы тең чогулуп келип, ошо чоң казанга салып кайнатып, анан бышырып, анан жакшы ой, тилек, сана, ырыскыбыз мол болсун, көп болсун, жылдан аман эсен чыктык кыштан, баягы өлбөгөн кулга жаз келди дегендей жазды көрдүк, жазда жаңылануу болот. Эми мындан кийин дагы башыбызга баш кошулуп, малыбыз көбөйүп, жаныбыз көбөйүп дегендей бир чогуу тилекте бололук деп жанагы чоң көжө деп, чоң көжө деп ошон үчүн аталып калган. Бир казанга кайнатып, айыл болуп анан тилек тилеп жешкен. Ал чоң көжөгө деле биздин энелерибиз жалгыз эле тиги буудай менен этти салып койбостон, камбыл энелерибиз жанагы согон болобу, сарымсак болобу, ошол дары чөптөрдү дагы кургатып алышкан экен. Ошону кошо салганда даамдуу болгон экен. Азыркы жана чеснок кошкондойчу. Азыркыча жана зелендерди ошону кошкон сыяктуу. Ошондо деле жанагы айылда, жайлоодогу чөптөрдү кургатып алышып, ошолорду кошуп, анан кийин көжө кылып жешкен экен. Азыр сүмөлөк деп өткөрүп атышпайбы? Ал да туура, ал отурукташкан элдики. Мисалы үчүн деген тетигиреки кыштоодо жүрсө, жайлоодо кыштоодо жүрсө, анан аякта кайдан буудайды өстүрмөгөнгө шарт болот. Ошол ал буудайды өстүрүп, жана сүмөлөк жасап, анан жанагы тогуздап тиги даам өрүк мейиз салып атышпайбы? Бул отурукташкан жердики болгон. Элеттик экен да. Отурукташкан элдики болгон сүмөлөк. А чоң көжө болсо көчмөндөрдүкү болгон. Тоо аркалап жүргөн кишилердики болгон. Жакшы. Ошол. Бул экөөнүн тең тилеги бир. Мисалы үчүн алар дагы тиреки ар бир казанга жанагындай нанды анын алдында деле ошол тиги 41 токош жасап алып, анан кийин тилектерин айтып салып, ар бир киши тилегин айтып салып бышырып атпайбы? Биринчи майды куюп, май токош жасап алып, анан кийин аны алып алып, андан кийин жанагы мени сүмөлөктүн суусун куюп атышпайбы? Аны аралаштырып. Баарынын тилеги жакшы, бирок болгон айырмасы баягы элеттик, анан көчмөндүк деп айырмаланып калган. Бизге байланышка чыккан дагы бир телекөрүүчүбүз бар экен. Суроосун кабыл алалы. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угатабыз. Сурооңузду бериңиз. Угатабыз сизди. Саламатсыңарбы? Саламатчылык. Отурган бардык катышуучуларга ыраазычылык билдирем. Рахмат. Мен эми 70-тен ашып калдым, мен кенжежең. Мен дагы ошондой ырым, тамак жөнүндөгү ырымды билем да. Айтыңыз. Биз кичирээк кезде, мен эми азыр 70-тен аштым да, биз кичирээк кездерде бир 3-4 класстарда бир айыл мисалы күн аябай жаап токтобогондо бүт айыл ошо чогулуп алып, козу чыгарып, козуну анан союп, ошо кыбланы карап алып, ошондой бата кылышып, жаан токтосо экен, же болбосо жаан жаас экен деп, ушундай бир баары чогулуп алып бата кылып, ушинтип биз дагы ошо. Анан ошол эмени жешип, жанагы сойгон козунукун. Анан эле эртеси күн басылып, же болбосо күн жаап калчу да, ошону мен аябай ишенем да. Туура. Ошондой дагы ырымдар бар болчу. Рахмат чоң. Кенже эже, ыраазычылык билдиребиз. Негизи эле ырымдар сөзсүз түрдө баягы тамак аш менен коштолгону, ал тамак аштын жасалуу ыкмалары жөнүндө сөз болуп атпайбы? Ошондо сөзсүз түрдө баягы алардын жанагы саны, сапаты, курамы
эске алыныш керек да. алыш керек, туура. Ушул багытта кандай болот? Бир эки мисал. Эми мисалы үчүн боореки сандар өзү эле айтылып атпайбы, 9, 6, 7 депчи, анан ар бирине аталып арналып атат да. Мисалы үчүн 6 токоч деген асага деп, 7 токоч жанагындай тиги жетим жесирлерге деп, 9 токоч жакшылыкка депчи, жанагы Аксары башыл болгондо деле ошонун алдында 9 токоч кетип атпайбы. Мына ошол эле жанагы жамгыр жаап түлөө өткөргөндө деле сөзсүз түрдө алдында жыт чыгарып токоч жасалган. Ошо Кудай Тааламдан, улуу күчтөрдөн, ак булут атадан тигирээки, ак булут деп коет да, ак булут атадан ошо өлчөмүң менен бер деп сурашчу, сел болуп кетпесин, жай бер депчи. Анан же болбосо кургакчылык болуп кетсе, кургакчылык болуп атат, ак булут ата, Кудай ошо бизге, жерибизге кандыра сугатыңды бер деген. Ал сугатың берген дегенде сугат жок да, суу жетпейт да, ошол жамгырды жаанды тилешкен. Бирок өлчөм менен да? Өлчөм менен деп тилешкен, өлчөм менен бер деп тилешкен да. Ошондо анан жанагы ошол убакта дагы жума күнү тилешкен эмес экен да, себеби жума күнү жаан тилесе жумадан жумага кетет депчи. Бейшемби жаса жума ачат, жума жаса ким ачат деп коет кыргыздачы. Дагы айтсаңызчы. Бейшемби күнү күн жааса жума ачат экен. А жума жааса ким ачат дейт. Жумадан жумага кетет деген сөз да. Жуманыкы жумага кетет дейт. Ошондо күндү да такташкан кыргыздарчы. Жөн эле күндөрү өткөрө берген эмес да. Анан ошо күндү да тактап, жана Куран окутканда дагы бейшемби күнү Куран окутуп, ошол кээде тигиреки бир киши узап кеткен болсо дагы бейшемби күнү өтсө, ошо жуманы түшкө чейин ишембиге оодарбай көм ачышпайбы? Көмчү. Себеби дегенде эми баягы угуп атабыз, баягы туурабы, туура эмеспи, аны бир Кудай билет. Жума күнү түшкө чейин коюлуп жан башы жерге жатса, жумадан жумага чейин сурак болбойт экен. Жума күнү сурак болбойт экен. Анан баягы жума күнү жаткан киши кийинки жумага калат да. Алда ошол кыямат күнгө чейин суракка кирбейт экен ал киши. Ошентип айтышкан да. Ошон үчүн жанагы жума күнү түшкө чейин коюш керек деген мааниси ошондо экен. Жакшы. Жакшы. Анда эмесе биз азыр урматтуу эле көрсө, биз музыкалык тыныгууга кезек берели, андан кийин биз маегибизди улайбыз.
Урматтуу эле көрүүчүлөр, биз Кыргызстандын көрсөтүүсүндө ырым жөрөлгөлөрдө жасала турган тамак аштар тууралуу, аларды жасоо, аларды колдонуу жана аларды эрежелери тууралуу сөз кылып атабыз. Биз менен бирге болуңуздар, суроолоруңуздар болсо берип туруңуздар. Жиде апа, мисалы ар бир жаштын өзүнүн бир өзгөчөлүгү бар да. Жаш аракет кылып жете турган акыл эс бар экен, курак менен келе турган акыл эс бар экен дегендей. Мисалы кыргыздар туулган күнгө азыр мисалы экинин бир эле туулганын өткөрүп, торт алып келип, санын коюп туруп үйлөп балдардан бери үйрөтүп атпайбызбы? Баягы каяктан келген салт экенин билбейбиз, бирок да ошондой аралап кетти дегендей да. Бизге туулган күнгө караганда мүчөл жашты көбүрөөк белгиленген. Ошол биз угуп калдык элек, ушул мүчөл жашта жанагы биз кызыл кийип атпайбызбы? Кызыл кийгенден башка көп бир ушул тамак ашка байланышкан ырымдар болот депчи. Ушул багытта айтып берсеңиз. Эми кыргыздар туулган күндү деп өткөрүшкөн эмес, мүчөл жаш деп өткөргөн, баягы 12 жылда бирден дегендейчи. Анан ошо мүчөл жашты өткөргөндө жанагы арчаны жагып, анан ошо рекинден ары 3, бери 3 аттаткан. Себеби тазалаганда, анда арчандагы касиети бар, энергиясы бар дегендейчи. Андан сырткары 12 токош жасаган. 12 мүчөл. 12 жылда бир келип атпайбы? Анан ошо сенин 12 мүчөң аман эсен болсун деген тилек. 12 ай болуп атпайбы? Ошон үчүн эмне үчүн 12 токош дегенде ошого байланыштырган кыргыздар. 12 мүчөң аман болсун. Демек мүчөлдө 12 токош жасалат экен да? 12 токош жасачу экен. Анан 12 токош жасап туруп, ошо 12 мүчөлүң аман болсун деген. Ар жыл сайын жылда 12 ай болот да. Ошо ар бир жылда 12 айда сен аман эсен бол деп. Анан ар бир 12 жылда ушундай мүчөл жашыңды өткөрүп тур депчи. Ошентип 12 токошту ошого жасап, анан кийин аны баягы кыргызда азыр деле мына чай ичкиле деп чакыргандан кийин жалгыз эле чай берип койбойсуң да. Анан ошол мүчөл өткөрүп атабыз дегенде сөзсүз түрдө ошо 12 токошту коюп, анан кийин берген, андан башка да тамактары болгон дегендейчи. Анан кызыл ар бир нерсени баягы от күйгүзөт дейт. Анан жанагы арча менен аластап ары бери аттатканда ошол, анан кызыл кийгизгени дагы ошол Манас нуру фелетиби деп жана кызыл нур күчтүү болот деп атпайбы? Ошол кызыл нурду тигиреки сени колдоп жүрсүн деп жанагы кызыл топу кийгизеби же көйнөк кийгизеби, чапан кийгизеби дегенде ар ким колунан келген бир кызыл белги кийим кийгизишкен. Кыздарга кызыл жоолук салып коюшкан дегендейчи. Ошондой кылышканда, анан мүчөл жылды аябай чоң тигиреки күтүшкөн аларчы, сөзсүз өткөргөн. Ал кеп эле майрамдап тойлоо эмес, ошол балабы, кызбы ошонун өмүрүн тилешкен. Ошонун ден соолугун тилешкен. Ушул акыл эстүү болсун, 12 мүчөсү бүтүн болсун. Ар бир жылда 12 айда жаманчылык көрбөсүн. Анан ар бир ушу 12 жыл, 12ге 12-ни көбөйт, ар бир 12 жылда мүчөлүн өткөрүп турсун деп жана 12 токош жасашкан. 12ге 12-ни кошсоң 100 канча 200-дөн ашып кетип атпайбы? Ошол тилекти тилеп, анан кийин ошондой кылышкан болчу. Жакшы экен, мисалы бизде азыр токоч, борсок турат, талкан турат, май турат. Ошолорго байланышкан кандайдыр бир ырымдар барбы? Ооба, бар. Мисалы үчүн боореки сармай, бул сармайды бул жагымдуу, сиңимдүү. Мисалы үчүн тоң майды жей албайсың, кашыктап. Ошон үчүн сармай жана сармайдай жугумдуу, сиңимдүү бол дейт да. Келин келгенде сөзсүз түрдө сармай менен оозантат. Бул кадимкидей ырым тамак болуп калат. Ырым тамак болуп калат. Жаңы бала төрөлгөндө сармай менен оозантат. Дагы ырым тамак. Дагы ырым тамак. Мына Манасада деле айтып атпайбы, бир кар майды бир согунуп жибериптир депчи, жана эме айтылып атпайбы? Ошондо бул дагы ырым тамакка кирип атпайбы, сармайчы, жөн май эмес. Ал эми бул кошко май деп коет да. Кошко май жылкынын майы, жылкынын жанагы бышкан этчи, сорпонун майы. Ошону калпып алып, кайнатып туруп, анан ошого балды кайнаткан. Кыргыздар илгери эле балды жешкен, тиги тоодон жанагы карагайдын түбүнө көнөчөктөрүн коюп, бал
чогултуп барышкан. Анан ошо балды кайнатып, анан ага талкан кошуп туруп көйлөп коюшкан. Муну жанагы келиндери боюнда болгондо ошону атайын сактап койгон дагы. Анан кийин кошкон майды тигиреке ачкан, жентек катары ачкан ырымдап. Келген кишилер куба курут, сары май, кошкон майың барбы жентекке деп, анан ошо мынакей жентекке сары май, кошкон май, курут деп ошентип ырымдап, анан ошолордон алып жеп, ооз тийип, келген бала ушундай ырыскыл оозун деп тилек тилешкен. Ушул мисалы азыр жентек деп биз жентек өткөрүп атпайбызбы? Анан сиз айткан нерселердин баардыгын канчалык деңгээлде эске алабыз, кайсы үй бүлө канчалык деңгээлде эске алып атат билбейбиз, бирок дагы мына нерсенин бул кандай гана эмгек менен жасалып атат да. Жөн эле мисалы азыр талканды алып туруп эле жанагы сметаналар чыгат да, уруп туруп эле аралаштырып туруп эле берип коебуз, монтип туруп даярдап жентектечи таратып берип коюп атабыз да. Ушунун жанагы жасалуу эрежесин, ошо айткандай рецебин айтып коюңуз дагы бир жолу. Кандай кылыш керек муну? Жанагы жылкынын чоң казанга кайнап атканда үстүндө май болот да. Ошону калпып алган, калпып алып туруп, аны акталап кайнаткан, сорпосун чыгарыпчы. Эми майды дагы бир жолу? Дагы бир жолу кайнатканда, жана чырылдап деги сорпосу чыккычакты кайнаткан, анан сорпосу соолгондон кийин май тынчып калат да. Анан ошол ысык убактысында эмес, балды салган. Ал эми ар бир кишинин майдын көлөмүнө жараша, мисалы үчүн мынча килограмм же теңдей деген чек жок. Ар бир киши бирөө бир чара жасайбы, же бирөө бир табак жасайбы, ушундай да. Ошого жараша тиги бал кошкон, балды кошо кайнаткан. Анан ошого жараша мондай көйлөнгүчөктү тиги талкан кошуп көйлөгөн. Анан көйлөп туруп ошондон анан кийин сактап койгон. Жакшы. Азыр ушу сөздү эсиңизде болсунчу деп. Бизге байланышка чыккан дагы бир телекөрүүчүбүз бар экен, суроосун кабыл алалы. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп атабыз, сурооңузду бериңиз. Саламатсыңар дагы бир жолу. Саламатчылык. Жана кыргыздын жырым жана тамак аш жөнүндө айтканын дагы бир жолу мен билгенимди айтайын деп атам. Тиги мисалы үчүн эстен киши кирсе, мисалы айтчу да, куттуу үйдөн кур чыкпай нанос тийип чык деп. Дагы бир өзүнчө кыргыздын тиги бир абдан жакшы, бир жагынан тарбиясы да бар болсо керек, экинчи жагынан ушундай адамга жагымдуу баягы кишинин өзүнүн мындай бир көңүлү да жакшы болот да, куттуу экен деп. Анан экинчиси бышкан тамакты калтырба деп. Бышкан тамак эч болбосо ооз тийип шашса дагы деп деген жакшы ырымдары бар да. Ушул менимче ошо элге деле мындай пайдалуу болсо керек ошо дейм да. Топтуура. Рахмат сизге, чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Жидапа сөзү андан ары улайлы. Дагы ушул багыттагы сөздү айтерсеңиз. Эми ошо жана айткандай эле куда келет кыргыздардачы. Куда келгенде ак жалгасын деп бир чөйчөккө un салып алып туруп, жакасына мынтип кичинеден сүрүп койгондо. Куда келгендеби? Куда келип аткан кудаларга, келип аткан кудага, тосуп аткан куданын бир байбичеси ак жалгасын деп баары учурашып, баягы колдугубуз бар деп келеби, же келишет да. Ошондо ак жалгасын деп мойнуна тиги un сүйкөгөн. Себеби деген унду сүйкөп койгон. Кадимки эле унду эми балжырата сүйкөбөйт да, мынтип кичине тиги мынтип ырым кылып жасап мынтип сүйкөп койгон да. Себеби дегенде ак ниет, ырыскылаш, ак дилден куда бололук, 1000 жылдык куда бололук депчи. Биз кыргызда айтат, куданын жаманы суу кечирет дейт. Анан ошол суу кечиришкен 1000 жылдык куда бололук, ак бололук деп ак менен тосуп алышкан. Эми эшиктен кирип келатканда эле кымыз суна койгон эмес да, баарына теңчи. Ошон үчүн жана унду сүйкөп ак жалгасын деп ырымдашкан. Ошол эки дагы чоң ырымдардын бири да. Биз мына ак ниет менен сизди ак менен тосуп алып атабыз деген белгиде болгондо, анан кыргыздар көчмөн болгондо азыркыдай бир үйдө эле отура берген эмес, анан журт которуп көчкөндө сөзсүз түрдө жыт чыгарышкан. Себеби дегенде ошол жердин суусуна, ташына, жерине, ошол жердин касиетин колдоп, ушул жерден аман эсен бололук, сел жүрбөсүн, бороон албасын, же болбосо табигаттын кырсыгы бизди жабыркатпасын деген тилек болгон бул.
бул Кудайга тиленген. Ал ташка азыркы эмелер айткандай ташка сыйнасыңар анан сууга сыйнасыңар деген эмес. Ошол ташты дагы сууну дагы баарын жараткан Кудай деп ошол жер ээлерине деп туруп анан жыт чыгарып тиги Куран окушуп жөн эле отура калып чай ичпей анан кийин ошентип тиги жыт чыгарып туруп анан жер суу. Ушул жерден эле сурады Жидеп апа. Мисалы кыргыздар мазар басканда, Ооба. азыр деле мазар басышат дегендей, ошол мазар баскан кезде курмандык чалынат, колдун баягы ошого жараша болсо, же болсо эме жыт чыгарылат, тамак жасалат дегенде, анан мисалы ушул малдарды союп аткан кезде, курмандык чалып аткан кезде алардын түстөрүн да айтып калышат да. Түстөрү мисалы кара мал, жосом ак боз бээ ушу сыяктуу эмне үчүн ушул түстөрүн эметишет дейм да. Бул да кайсы бир деңгээлде ырым тамак Эми ооба ырым тамак болот. Караны айткан себеби бул деген жанагы чыгаша болбосун дегени да. Чыгаша болбосун деп ошонуко кара малды энчилейт да. Ал эми жакшылык болгондо ак босот деп, же болбосо ак сарбашыл деп, ошого ак кой же болбосо жеңилинен болсун деп ак эчки, сур эчки деп, ал дагы кайберендин тукуму деп эсептелинип, анан ошондой өңү түсү айтылат. Себеби дегенде ошо ар бир жасалган иш-чарага байланыштуу болот булчу. Мисалы жанагы алыстан келгенде эме садага чабуу деген бар го, садага кагуучу. Ооба, садага чабуу дегенде мында жана жан садага деп атпайм, ал жан садага дегендикин жебейт дебедимби? Анан өпкө чабуу деп коет. Анда ошол малдын өпкөсүн алып туруп эле анан кийин баягы кишинин садага чаап аткан кишинин үстүнө бир жаман чүпөрөк тиги же азыркыча килонка жаап коюп анан башынан баштап ар бир мүчөсүнө тийгизип өзүнүн тилек каалоосун айтып, мисалы үчүн жаман нерсенин баары ушун менен чыгып кетсин дейт да. Жаман нерсенин баары ушун менен чыгып кетсин деп, аны итке да бербейт, кушка да бербейт, аны мындай терең көмүп таштайт да. Жер эне, кара жер баарын көтөргөн өзүңсүң деп жерге көмүп таштайт да. Аны садага чапканда ошол жан тилөө өткөрүп жанагы эметкенде ошону өпкө чапканда аны итке да бербейт, жегизбейт. Себеби ит дагы кээде ырыс кылаш да, адамдын арткан тамакты берип атышпайбы? Ошон үчүн андан да жукпасын дегенсип ошо жерге көмүп коет да. Ошондой ырым. Өтө кызык. Кайрыбек, мисалы азыр баары заманбап болуп кетпедикпи баарыбызчы? Шаарлашып атабыз. Шаар эмес, айылда деле кайсы бир деңгээлде ырымдардын канча пайызы колдонулат ким билет. Бирок дагы ушул сиз өзүңүз түзмө-түз ушундай ырым жөрөлгөлөр менен катышкан адам катары айтсаңыз да, сиздин үй бүлөңүздө азыркы учурда деме, азыркы учурда канчалык деңгээлде ушул ырым салттар сакталат, колдоносуздар дегендей? Өзүм сактагандарым деп. Үйдө болсо жанагы алыстан келгенде башынан суу тегеретип деген ырымдарды билем. Ошентип суу эме кылып. Анан жанагы кырсыктап эметип дегенде жанагы 7-9 коч, 7 коч байбегин кылып дегендерди, ошолорду биз азыр жасайбыз. Мен өзүм деле жасайм ошонучу. Дагы кандай ырымдарды? Жанагы ошо кичинекей баланы суктаганын, ошолорду азыр ушу азыркы деңгээлде мен жасай алам, жасайм да. Ошо үйдө ошо биздин үй бүлөдө ошол салттарды колдонобуз, билебиз дегендей. Анткени мисалы апалардын мууну жасап сиздерге өткөрдү, сиздин муундар бизге өткөрдүңүздөр дегенде анан улам эле бирөөсү эле унутулуп калса кийинки муунга уланбай калат турбайбы? Уланбай калат. Анан сиздерден биз албасак, анан бизден кийинки муун кантип алат, кантип уланат деген баягы пушайман ойлор да келет дегендей да. Ошо биз балдарга ошо өзүбүздүн билген салт эмелерди баягы үйрөткөнгө, айтканга, көргөзгөнгө аракет кылып эле атабыз. Мен өзүм балдарым ошо кээ бир 9 кош жасатам, эме кылам дегендей. Ошо бар эми андай жасабаганы, андай эме кылып аткандар деле азыр эми шаарда ошондой дейчи. Жакшы. Ушул эле суроо Жидеп сиздерге болсун да. Эми боореке айткандарымдын баарын эле жасайм. Анан үйдөгү балдарым болобу, кошунам болобу, бир туугандарым болобу, канчалык деңгээлде кабыл алса дагы
албаса дагы мен жасай берем. Кээде тамашалап карашат, ай энем баягы шаманизмин жасап атышат деп коет да. Шаманизмин жасап атат деп коет. Кээде тамашалап алар деле ишенет. Баягы бир кат, эки кат анан кийин көп угуп, көп жасалганда ошонун үзүрүн көргөндө ишене баштайт да. А кээде өздөрү да суранып калышат. Ооба, мени тиги суксуктап коюңузчу, мени арчалап коюңузчу, мени аластап коюңузчу, тиги деп өздөрү деле суранып калышат. А мындай убактысында бирөөнү жасап атканда тамашалап шаманизмиңизди жасап атасызбы, же болбосо тиңден деле мынтип сурап койбойсузбу, мындайды сурап койбойсузбу деп өкмөттөн тигиреки же болбосо бир жактан акча сурагандай эле тияктан тиңдей сурап койбойсузбу деп аламдан ушинтип бизге деле сурап койбойсузбу деп ошентет да. Анан кийин жакшы тилек жарым ырыс дейт айланайында. Мына могуреки жарым ырыс, могурекин токошту дагы, чайды дагы, нанды дагы бир дасторкондо чогуу бата кылып, ушундай жакшы тилек менен тиленип туруп ичсеңер, ошол бүгүн болбосо эртең, эртең болбосо бүрсү күнү дегендей убакыт көрсөтөт, келет деп айтып, анан ошентип жасап, ырымдарды жасаган убакта аткарылат да. Эми ал күн аткарылбаса кийинкисиндечи аткарылган убакта алар деле ишенет. Баягы өзүнчө жок мындай туура эмес деген менен баары бир биздин менин балдарым көкүрөгүндө ишенет. Ошол мисалы сиздердин үй бүлө жасап атат, анан бул баягы заман түрдүү коомго, түрдүү коомдук түшүнүктөргө, түрдүү бир элдердин маданияттарына алып келип атат да. Азыр мисалы Кыргызстанды өзгөчө ушу Бишкек шаарын карап отурганда бир эксперимент жасап атканда бир сыноочу бир объект дейбизби, полигон сыяктуу айланып калгандай да. Мисалы ошол кийими, ошол эле тамак аштары түрдүү маданияттар келип атат. Азыр мисалы түрдүү бир саясий нерсени жамынып алып, айрым элдер, айрым баягы тыңчылар деп коебузбу, өздөрүнүн башка элдердин саясатын жасап, башка элдердин маданиятын алып келгенге, ошол эле тамак маданияты болобу, кийим маданияты болобу, керек болсо кебете кешпир маданиятын алып келгенге түртүп атат да. Анан мындай бир кандай десем, бир ушундай жалпыланган суроо болсун да, өзүбүздүн өздүгүбүздү сактап калууда бир кандай аракеттерди көрсөк жакшы болот эле. Мисалы бир жеке адам, ооба туура, жеке өзүбүз башташ керек. Бирок дагы мындай бир элдик деңгээлде, ири, чулуу, чоңураак деңгээлде өтүш үчүн эмне аракет көрсөк деп ойлойсуз? Эми жанагыреки ырымдарды эле тиги жасап туруп, анан кийин азыркы убакта баягы бул көпчүлүккө жеткирген телевидение болуп калбадыбы? Ушундан көп берилсе, мисалы үчүн ошондон көп берилсе, анан кийин элдерге тарайт да. Жеке адам болобу, бир үй бүлө болобу, же болбосо бир мындай жалпы жамаат, кошуна болобу, же жамаат болобу дегенде ушундай иш чараларды өткөргөндөгү көргөн мындай жыйынтыгын айтып элге ушу теле аркылуу, радио аркылуу, жанагы интернет булактарына дегендей салып ошол экинде жайылтса, анан кийин оңолот деп. Кыргыздар деген ар бир жазды, тигиреки жайды, кышты, күздү 4 мезгилди дагы тосуп алышкан. 4 мезгилди тосуп алган. Кызык, кандай болду? Мисалы үчүн мына жазында жанагынтип тигиреки сүмөлөк жасап, токчулук, молчулукту сурап атабы, А жайында болсо ошол түшүмдү ырыскы баягы чогуу болсун деп, чачылбасын деп дагы түлөө өткөрүп жайлоодон тилек тилеп, чогулуп тамак ичип, тилек тилешкен. Ал убакта ар бири өзүнүн боз үйүнө отуруп алган эмес. Сөзсүз түрдө булактуу жерге барышкан. Себеби кыргыздар эми булактуу жерге конгон да, суучу тет жактан ташып келген эмес. Ошо булактын жээгине барып алып туруп жайды тоскон. Анан күздүн берекеси болсун деп күздү тоскон. Күзүндө эмне тамак бышат, буудай бышат, арпа бышат, жүгөрү бышат дегендей. Ошол эмне малдар семирди дегендей. Малдар семирет. Эмне ырыскы, эмне тамак болсо, ошонун баарысын тең дасторконуна коюп, ушул 1 жылга чейин кемибесин, жетсин деп кыштан аман эсен чыгалык деп тоскон. Кышында кышты дагы тоскон. Кудай таалам ошо ак мөңгүңдөн, аска зооңдон, көчкүңдөн сакта деп анда дагы мал союп, түлөө жасап, анан кийин кышты дагы тоскон.
Абдан қызық маалымат айттыңыз. Жеде апайым баяғы көрсөтүүбүз да соңуна келип баратат дегендей. Мына дасторконго тамакты жайнатып койдук, ашыбызды, наныбызды дегендей. Эми мындай бир корутундоо суроосунда ар бир жасалган ырым тамактарда кандайдыр бир тилек, ниет, ата барноо болгон да. Ооба. Ошону бир айтып кетсеңиз да анан кийин тилек кылсак бул жерде. Эми бул жерде 12 токоч жасалып турат. Анан кийин той, борсок жасалып турат. Сары май, баягы кыргыздын нукура, кушкун майы турат. Ушул кыргыздын ырыскысы да, бардык эле элдин ырыскысы, эми жалгыз кыргыз эмес дейинчи. Энди адам заттын ырыскысы негизиненчи. Ошо ырыскыбыз мол болсун, бүтүн болсун. Бала акырабыз, укум тукумубуз, урпактарыбыз өнүп, өсүп, ошо биздин мурасыбыз, каалоо тилегибиз ошо урпагыбызга калсын, өркөнүп өссүн, балам өзүңдүн дагы өркөнүң өссүн. Ушундай элдик салтаты элге жайылткан ошону үзүрүңгөр, анан кийин туура айтыптыр деп анан ушуну кабыл алып калдым. Ооба, мен айткан экенмин. Ушул нандан нандан ооз тийгиле. Сары май менен. Анан ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым урматтуу эле көрүүчүлөр, биз бүгүн ушул ырым жөрөлгөлөрдө жасала турган тамак аштар тууралуу сөз козгодук. Көрсөтүүбүздүн коноктору дагы атайын ушул дасторконун жайнатып эфирибизге келди. Ылайым ушул дасторконубуз толгон аш болсун, үйүбүз толгон баш болсун деген изги тилегелик өнүт менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Алдыда ыр кеселе ыр күлкү аттуу керемет кечеге назарыңыздарды дагы бурабыз.